Анда биз жүргөн кайсубак, атүгүл билбейм канчубак, аралап жылдыз жанарын, айланып жүрдү канчубак, жүзүңдөн талай чагылып, жүрөгүм болуп дейт кагылып, кайрылып жыттап жакаңдан, калыпмын мен да сагынып. Тарынып болбос иш үчүн, табыштык көңүл түз үчүн, жадырап жайнай берели, жаңырган талай биз үчүн. Эстели ошол күндөрдү, эзилип жүргөн түндөрдү, экөөлүп кайра жыттайлы, биз үскөн жыпар гүлдөрдү. Айбали азаматсыз, мынакей ушундай күндүн ысыктуу аптабында жандуу үн менен бүгүн сиздер үчүн Нарын мамлекеттик музыкалык академиялык драма театрынын артисти, маданияттын мыкты кызматкери Эшенгүл Жуманазарова эжекебиз менен бизде. Кандайсыз? Жакшы. Жакшысызбы? Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы келдим. Өзүңөр? Рахмат, жакшыбыз. Мынакей азыр сиздин ырыңызды угуп алып, бүгүнкү эфирибиз баягы аягына чейин сизди ырдатпасак дагы маек менен баштайбыз дегендей, анан ушунчалык дагы ырдаткыбыз келип атат. Буюрса программанын дагы жүрүшүндө суранып өтөбүз ырдашыңызды. Анан айтыңызчы, деги эле кандай жаңылыктар болуп атат алдыда? Эми азыр биздин отпуск учурубуз. Театр ушуну да баса белгилеп айтып кетейинчи кет эле көрүүчүлөрүбүзгө. Эмгек өргүдөбүз десеңиздер дагы болбой, ушундай мейманга чакырсак биздин сунушубузду да четке какпай келип бергениңизге эфирге чоң терең ыраазычылыгыбызды билдирип өтөлүкчү эжеке сизге. Ошол биз театр азыр отпускадабыз. Чакырып калыптырсыңар, келип калдым. Бизге ушунчалык силерге ыраазы болобуз да, чынында биздин чыгармачылыгыбызды, биздин өнөрүбүздү силер гана элге тартуулап турасыңар. Антпесе кантип биз элге мындай чыгабыз дегендей. Ошол азыр отпускада болчумун, анан чакырганыңардан келдим. Анан айтыңызчы, ушу көлгө барып келдиңизби? Ооба, көлгө барып келдим. Бул ысыкта барбаса болбойт го. Былтыр бара албай калгам, анан быйыл 5 күнгө барып келдим. Мынакей ушундай жакшы эс алуу менен бүгүнкү программабызда абдан жакшы өтөт деген ишеничтебиз. Анан келиңиз, дагы бир суроом бар. Деги эле сиз бул чыгармачылык чөйрөсүнө кандай чаралашып калдыңыз? Мен ушул суроону көп беришет да, ма көбүнчө кандай болуп калды деп. Анткени себеби мен негизи мектепте окуп жүргөндө эле өздүк көркөм чыгармачылыкка катышчумун, ырдачубуз. Анан бирок эне атабыз ушу артист болбо дейчү да. Улуу эжем дагы илгери Чора Кожомжаров да солистка болчу. Анан бир эле үйдөн бир эле артист чыгат деп анан мени Нарындагы Гарторгдагы дүкөнчүлүк 6 айлык окууга берип койгон, курска. Анан андан окуп жүрүп, анан аяктады эле өздүк көркөм чыгармачылык болчу да. Анан катышып калып, анан катышып жүрчүмүн да. Анан бир Теңтуш Тоту деген бир чети классташ кыз жолугуп калып, ай, Ишенгүл, сен ырдайсың да, тиги Нарында Гүлдесте деген эстрадалык ансамбль бар экен. Ошого мен ырдап атам, сен барбайсыңбы деп. Ошол ээрчитип барган. Анан Гүлдесте ансамблине катышып калдым. Бирге окуйм, бир чети Гарторгда. Анан тияка катышып калдым. Ошондо Калыгул Самаков жетекчи экен. Аябай кыйын, обончу, билесиңер да, элдин баары тааныйт. Анан мени бир көрүп, бир ырдатып эле анан жактырды. Ритм жакшы экен, өзүнө ылайыктуу, кичинекей болсо да кооз тембирлүү үнү бар экен деп анан ошондо катышып калып, анан кийин эле 6 айлык дүкөнчүлүктү бүттүм. Анан ушул жерде Азат деген, Элебесов деген тиги гитарист, соло гитарист жигит бар экен. Анан ал экөөбүз баш кошуп калдык. Анан ошодо себепкер болуп кетти да, жолдошум дагы. Анан эле тиги Дом культурага иштеп калдым. Тиги дүкөнчүлүктү таштадым.
Ошол анан могу Дом культурада иштеп жүрдүк экөөбүз. Андан кийин драм театрда иштедик. Андан кийин турмуш шартка байланыштуу анан биз чүйгө кеттик. Аякта 10 жылда жүрдүк. Анан 2008-жылы кайра келдим дагы драм театрда ошондон бери иштеп атам. Баягы көпчүлүк сураса сиз айтсаңыз болчу да, мени жолдошум окуткан деп, баягы кайсыл жактан билим алдың эле деп болчу да. Ошондо себепкер болгон. Канча жыл болду ошондо аралашып жүргөнүңүзгө? Ошондо эми 75 Гүлдестеге кирдим, ортосунан 10 жыл гана неметилбей калды, анан ошондо эле бир 35-40 жыл болуп калды. Ушу чыгармачылыкта жүргөнүмөчү. Чөйрөсүндө. Абдан жакшы экен. Анан баягы азыр теле көрүүчүлөрүбүз дагы көбүнчөсү театрда иштейт десе эле, актриса, актер деп ойлошот. Сизди дагы көп учурда баягы ырдап жүргөнүңүздү көп көрөбүз да, баягы актрисалык өнөрдөн сырткары баягы көбүнчөсү. Анан ошол себеп эмне? Көбүнчөсү баягы актрисалык өнөр баягы экинчи орунда. Мен негизи ырга басымдуу жасайм да. Басым менен негизи ырдап эле келгем, жаңы театрга келгенде. Анан театрга келгенден кийин сендин ырдашың да керек экен. Спектакльде да ойношуң керек экен, бийлешиң керек экен, комуз чертишиң керек экен. Мисалы ушундай да. Бардык жанрда, анткени академиялык, музыкалык, драм театр деп атпайбы. Анан ошон үчүн азыр көбүнчө ошо бирок ырга басымдуу жасаганы менен мен деле спектакльдерде ойнойм. Чоң ролдорду ойнобосом дагы, чоң роль, кичине роль деп айтылбайт. Анан тиги берген, режиссер берген ролдорду ойнойм, ойноп жүрөм. Сизге кайсыл образ көбүнчө жарашат деп ойлойсуз? Өзүңүз баягы ошол образды тандап аласызбы, же сиздин дагы мындай өң келбетиңизге жараша ошол образды сунуш кылышабы? Мен көбүнчө өзүмө көбүнчө эле эненин ролу мага келип калат да. Экинчи составтарда болуп калам кечкечтен. Анан режиссер дагы билет да,
сени кайсы ролго ылайыктуусуңга, характериңе да карайт го. Анан мен коменданттын ролун ойногом ошол. Ошондо сөзүңүз аралжы урушчак. Комендант тиги жанагы этаж үйлөрдө комендант аялдар болот го, ошонун ролун аткарып ошондо мен неме сыйлыкты алып келгем. Тиги Анвар Кутубаев атында сыйлыкты алгам. Анан ойлойм, жакшы аткарсам керек деп. Анан режиссерлор, элдер, биздеги дагы артисттер айтып калат, ушуну сага бап келип калган депчи. Кыскасы, бардык ролго даяр экенсиз дагы, бардык ролду ийине кирип аткара аласыз. Өзүңүздө ишеним бар. Ишенем, сөз режиссер бергенден кийин аткарышың керек да. Анан режиссер да ийилеп туруп аябай иштейт да, сындырып. Анан өткөндө ушул Канат Мамырканов агайыбызды чакырганыбызда ошол суроо берип атсам, өзү да тамашалап күлүп өттү. Мени көбүнчөсү эле көргөнүм бар эле алкаш. Арак ичкен адамдын ролун сунушат атат режиссерлор деле, адамдар деле мени ошондой сезип алган депчи. Анан бул ролдор көбүнчөсү ошол мырзаларыбызга, эркектерге берилет экен. Анан ушул айымдарга эгер сизге ушундай образды сунуштап калса, не дейт элеңиз? Эң сонун аткармакмын да. Эң жакшы. Аны деле аткарып коймок. Ал оңой да аябай. Ошол агайыбыз дагы ошо тамашалап айтып атпайбы? Менин тандап мага берилген образдар мен үчүн аябай жеңил, оңой дагы деп. Ал Канат негизи турмушта ичпейт. Такыр ичпейт. Анан дайым ошо алкаштын немесин аткарат. Келиңиз, эми бул суроону айтып калганымдын себеби дагы азыр ушул жерден телекөрүүчүлөр дагы эжебиз ушундай бардык ролдо жарата алам деп атат. Бир кичине болсо да бир образды аткарып бербейсизби? Мүмкүн өзүңүз ошол аткарып жүргөн эле образыңызды азыр ушул учурда кайра бир кайталоону жүргүзсөңүз болот. Коменданттыкын эле неметип, ошондон үзүндү аткарып берейин. Өлүк тириңди гана көрөйүндөр. Бул эшикти сындырып кетишкен турбайбы я? Мен көчө эле салдырбадым беле я? Өлүк тириңди гана көрөйүн алкаштар. Булардан Кудай кутказбай койдой. Буларда милициясы да калбайт экен. Силерде элеби, силерде. Шашпа. Фраганыңыз келип атты. Сөзүн унутуп атпайм. Кинолордобу мүмкүн же сахнадабы кандай образдар берилип роль жаратканда турасыз? Мен 2 кино тартылдым. Жанагы акыркы сабакта акыркы сабакта жанагы балдарды солдатка алгандагы тиги врач аялды аткардым. Анан 21 декабрда Молдонун аялын аткаргам. Койсоң калбайсың бе? Өлтүрөсүң эй. Кыямат кайын. Акыр заман. Канча деле ишенген жокмун. Следующий. Бо братан, очередь жок эле кире бер. Кире бер мен анан. Кана беле. Оң көзүңдү жап, сол көзүң менен экинчи строфаны окучу. Ш. Ш. И. Н. Б. К. И. Эми сол көзүңдү жап, оң көзүң менен оку. Ш. И. Н. Б. К. И. Сенин көзүң бүркүттөрдүкүндөй экен. Мына, бар. Кийин бар. Токтосоң. Бери карачы. Сен былтыр келбедиң беле? Жок эже. Жок, сен былтыр келгенсиң. Сен бир көзүң жакшы көрбөйт да. Жок эже, сиз адаштырып окшойсуз. Сени кантип адаштырып кылайын? Атаң уш жерден ызылчу салып, энемен бери сөгүп. Агай мунун бир көзү жакшы көрбөйт? Кандайча? Кана? Эркен сөйрөп. Көрөйүн. Мына, бери кара. Түз. Бияк көзүм. Линза койдуруп алган турбайбы? Ушу айтпадымбы? Кел. Кел.
Kızım, baratам. Ооба, жакындап калдым. Апельсиндердиби? Aldım. Алло, апа. Жол атат, апа. Алло, апа, сүйлөп коңузчу. Мындай карасаң ушу ойлой берем да, нарын ырак болгон үчүн баягы борбордон. Ушу биз көп калып калабыз да. Ал үчүн шаарга жакын болсоң көп кинолорго тартылат белек деп ойлойм. Бара албай калабыз. Анан кез илинип калабыз ошо нарындан тартылып калсачы. Ошо. Мындай атайлап деле ошо Бишкекке барып тартылбайт экен. Андай жок да шарт чакырышпайт. Нарындан көбүнчө ошо 2 кино нарындан тартты. Ошон үчүн чакырылып калып атабыз да. Анан эгер дагы ошондой учур болсо сөзсүз Барасыз. Барам. Азыр моменттен пайдаланып да айта кетелик. Эжекебизди эгерде киного чакырабыз десеңиздер, Барам. Ошол борбор калабыздагы режиссерлор көбүнчөсү баягы финансы жакты да. ооба. Булардын баягы төлөмү, андан сырткары роль жараткандагы тамак ашы дегендей нерседен коркуп, ошол баягы шаардан эле тандап алганга туура болуш керек да. Ооба. Аба мынакей образ деп калдык. Деги эле сиздин кыялыңыздагы образды айтыңызчы. Ойлойм ушул аябай тим эле чоң мен героина болуп тим эле Курманжандатка мындай да аткара албайт болушум керек, анткени бой да керек, ага мындай тажрыйба да керек. Бирок мен өзүмө көбүнчө эненин ролу жагат да. Эне мындай эненин ролу чоң роль болсо энен аткарыш мүмкүн. Назик, ушундай айымдардын образдарын жаратат болушуңуз керек деп ойлойм. Сизге азыркы ошо берейин деген тапшырмам мындай болсун эжеке, анткени сиздерге бир олуттуу оор образды бергенде гана бир башкача бир эмоция менен аткарып бере аласыздар да. Анан мен сизге мындай образды сунуш кылганын атам. Андай болбосун, бирок уулуңуз ушундай бир баңгизат колдонуп ичкиликке аралашып кетти. Ошол балаңызды көрүп алып сизде кандай сезимдер болду? Каралдым. Мен сени канча сап менен чоңойттум. Жакшы жүрсөң боло я. Ичпечи балам. Мен сен үчүн өмүр жашымды бердим го. Сенден суранам балам. Ичпечи. Балам, ичпечи. Мени куураттың го. Балам. Абдан жакшы эже. Мынакей биз да ыйлап дейт. Баарыбыздын башыбызда балабыз бар, андан сырткары сиздин чоң балаңызды элестетип кеттим. Кудай сактасын. Сиздин көптөгөн баягы клиптериңизди көрүп жүрөбүз. Анан деги эле канча ырыңыз бар? Ал ырыңыздан канча клип тарттырылган ырыңызга? Эми менин бир 15 ырым бар. Анын ичинен 6-7 клибим бар. Жанагы нарындагы Бергенши Кырбашевдин 2 клиби бар, ырларына. Анан Камчыбек Жусуповдун нарындагы эң кыйын композитор Ойгончунун Бар бололу деген клибим бар. Ырына клип тарттыргам. Дагы 5-6 клибим бар. Анан концерт болсо былтыр 18 октябрда концерт бердим. Анан ошол жаман эмес, элдер жакшы кирди. Бирок даярдыгым начар болуп калганда, даярдыгым жок эле концерт берилип калды, бирок элдер жакшы кабыл алышты, жакшы болду депчи.
сизди ушул чыгармачылык чөйрөсүнөн көрбөсөк кайсыл кесиптен көрө алат элек? Мен өзүм ойлойм, ушуну эле тандамак, эгер жаш кайра жаралсам, жаш кесип болсочу, анан айла кеткенде мен ошо жанагы эле дүкөнчүлүктө окусам керек, а так башка деле ойлонбойм да. Мен азыркы сөзүңүздү тыңдап отуруп менде мындай ойлор жаралып атат. Баягы көбүнчөсү айтат эмеспи, ыр менин жашоом, менин жан дүйнөм, мен ырсыз жашай албайм деген сөз сиз үчүн окшойт деп ойлойм. Анткени азыр айтып атасыз, кайра жаралсам дагы ыр менен жаралмак. Анан деги эле ыр сиз үчүн. Ыр эми, ыр деген жүрөктөн чыгат. Ыр көңүлүңдөгү ырдырдайсың, көңүлүңдөгү сөздү айтып дегенде, билбейм мен. Ырдаганда сиз кандай ырахат аласыз? Ырдаганда жакшы эле ырахат алам. Ал менин наным, ал менин тапкан айлыгым. Үйдөн ким ырдачу эле? Мен апам ырдачу. Апам ырчы, кошокчу аял болчу. Кошокту да жакшы кошчу, анан аябай жакшы ырдачу. Конок келсе эле ырдай берчү, анан биз айтчубуз, эмне эле ырдайсың депчи, кичинекейбиз анда. Анан көрсө апабыз ырдаганды жакшы көрчү экен, анан баягы энени тартат экенсиң да. Тайлар акталадан апам. Анан акталалыктар ырга жакын келет шыктуу. Анан байкуш неметип калчу. Мен артистка болсом болмок деп калчу да. Анан ал кезде биз деле ушинтип атыштан, анан ал кезде алардын эне атасы тем более ырдатчу эмес да. Күйөөгө берип салчу экен. Анан төрөптүш ошончо калып калчу экен. Анан бирок улуу эжем ошо айтып атпайм, Чора кожомда Жарфта ырдады, солистка болуп. Анан кийин ада турмушка чыгып кетип эле, анан маданият бөлүмүндө иштеп калды кийин. Ал да тиги бала чаккалуу болуп элечи. Көбүнчө атам жакку дейм, ырдаба депчи, артист болбогула деп. Ошо боюнча өкүнөм да, бирок дагы жакшы, ошо анча-мынча болсо да тилегиме жетти. Да. Токон кандайсың? Жакшы. Эмне алып атасың? Бош эле үйдө. Токон, бош болсоң, мен да зеригип бүттүм. Келти тоого барып, эс алып келели. Мени басып алып келели. Өмүр деген бир келет Мени? Мен да бошмун, мына бош эле отурам. Макул, дайыр болуп турайын. Toylor bolup, büyüyüp kutka dolup, yaşodo bölüm bölüm. Hey kaldırmay bugündürdü, ulaylı ömürlürdü. Jakşına toylor bolup, büyüyüp kutka dolup, yaşodo bölüm bölüm.
нуска салтыбызды сыйлайлык. Эй, калтырбай көңүлдөрдү, улайлы өмүрлөрдү. Жакшына тойлор болуп, үйүбүз бутка толуп, жашоодо бөлүнбөлү. Эй, калтырбай көңүлдөрдү, улайлы өмүрлөрдү. Жакшына тойлор болуп, үйүбүз бутка толуп, жашоодо бөлүнбөлү. Жакшына тойлор болуп, үйүбүз бутка толуп, жашоодо бөлүнбөлү. Жашоодо бөлүнбөлү. Мынакей ушинтип апам аябай жакшы ырда чүккен деп калдыңыз, апаңыз баягы жетпеген тилекке сиз жетип, сиз ырдап атасыз азыр. Анан ошо кайра сиздин өнөрүңүздү аркалаган балдарыңыздан, неберелериңиздерден болдубу? Ырдайт окшойт, бирок тиги мындай өзүбүзчө отуруп баягы жаңы жылдарда, майрамдарда кана ырдагылачы десек, баягы өздөрүнө ылайыктуу ырларды ырдайт. Бирок анан улуу балам Сейтекте, Бишкекте, Сейтекте диджей болуп иштечү, азыр тиги Россияда иштеп жүрөт аялы экөө. Анан кийинки балам да ырдайт экен. Көрүп калам, анан тиги жүрү окууну окубайсыңбы дагы драм театрга киргизип коеюн десем, эми коюңузчу деп уялчак да. Сабаты биздерим болгон жакшы, сагынган кучагың толгон жакшы. Бактысыз турмушка басынганча, баалаган жанга жар болгон жакшы. Жакшылык бактыга жетеледе, жаштыкка өмүрдү тетеледе. Жакшыдан жан дүйнөң азыктанып, бузалуу көңүлдү көкөлөтөт. Бузалуу көңүлдү армандуу өмүрдү көкөлөтөт. Сүйдүрүү биздерин болгон жакшы, сүйүүнүн сууна тоңгон жакшы. Сүйбөгөн бирөөгө кор болгончо, жакшыга жанашкан жолдор жакшы. Жакшылык бактыга жетеледе, жаштыкка өмүрдү тетеледе. Жакшыдан жан дүйнөң азыктанып, бузалуу көңүлдү көкөлөтөт. Бузалуу көңүлдү армандуу өмүрдү көкөлөтөт. Сырдашар курдашың болгон жакшы, сыйлашып кармашкан колдор жакшы. Билбеске бирикпей кор болгончо, билгенден бийиги болгон жакшы. Жакшылык бактыга жетеледе, жаштыкка өмүрдү тетеледе. Жакшыдан жан дүйнөң азыктанып, бузалуу көңүлдү көкөлөтөт. Бузалуу көңүлдү армандуу өмүрдү көкөлөтөт.
ушул акыркы суроолорум болсун. Келечектеги максаттарыңызды тууралуу айтып өтүңүзчү. Кандай максаттарыңызды коюп максаттарды? Келечекте максат эми бул театрда деген мынчага чыгып калдың кет дебейт. Канча ден соолугуң канчалык жакшы болуп, ошол ролдорго жарап, ырдап турсаң, мисалы азыр бизде Кыргыз ССРинин артисткасы Бермет Өмүрбай 80ден ашты. Мына ырдап эле жакшынакай иштеп жүр, дагы эле иштеп атат. Анан бизде чектөө жок да, уш жери жакшы. Анан алымың келишинче Кудай ден соолук берсе, иштей берем, буюрса. Ырдап, иштеп. Дагы да жаңы чыгармаларга Дагы жаңы чыгармаларды жаздырып, роль берсе ойноп дегендей. чоң рахмат эжеке, бизге ушундай келип жакшы маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык. Жакшы эмгек өргүңүздө жакшы эс алыңыз, аман болуңуз, чыгармачылык ийгилик каалайбыз, бар болуңуз. Биздин ушул өнөрүбүздү силер гана элге көргөзүп, ушинтип чакырып, монтип эжеке келип тартылыңыз деген чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик, аман болгула алтындар. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү 6-күнү кечинде программабызда маданияттын мыкты кызматкери Эшенгүл Жуманазарова эжекебиз бүгүн бизде мейманда болду. Кийинки берүүбүздө биз сиздер менен амандашканча саламатта болуңуздар.